Бүгін Чолпон Ата шаарындагы ат майданда көк бөрү мелдешинин 3-чү күнү өткөрүлүп жатат. Бүгүн оюн таласына Америка Кошмо Штаты менен Казакстан курама командасы бир майданда кез келип, өзгөчө кызыктуу оюн куруп жатышат. Ал эми көрөрмандар болсо Америка Кошмо Штатын колдоп, кубаттап, өзгөчө дем берип жатышат. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Испаниядан конок катары келген Йорс көк бөрү мелдешин өзгөчө күтүп берилүү менен көрүп жатат. Ал акшынын көк бөрүүчүлөрүн колдоого алууда. Амфазу, да, и, хочу, будет голландская команда. У нас лошади есть, может быть, да, может быть, последний раз, да, будет здорово. Но в Голландии мы не играем хоккей или регби, не очень сильные спорты. Бул оюндун жүрүшүндө Тайгазанга Казакстан жааты көк бөрүнү маарага таштап, жеңишти оюндун биринчи бөлүгүнөн баштап эле камсыз кылып жатты. Бирок ага чейинки оюндарда көрүүчүлөрдүн баары Казакстандын көк бөрүүчүлөрүн колдоого алып, жеңишин күтүп жаткан. Бул оюнда алыскы Америкадан келген көк бөрүүчүлөр элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп сүрөөнгө алынды. Биринчи таймда 8-3 эсебинде болду. Бирок оюн өтө кызыктуу болду. Америкалыктар өмүрүндө минбеген атты мингендер ошончалык чоң аракет менен оюнду ойноп атканына биз таң калуу менен карап отурабыз. Бул жерде көп командалардын катышуусунда азыркы оюнда жүрүшүндө Казакстан менен Америкалыктардын ойношунда бул жерде эки команда тең тайлашууда болуп атат. Алдында бирок утук Казакстан командасында. Бирок америкалыктар улардагы аракети жакшы. Багы негизинен ат үстүндө ойногондугу үчүнөнбү бизге башкачараак көрүнөт. Деңгээли бардыгы жакшы. Ысык көл облусунун Чолпон Ата шаарында 3-сентябрдан баштап көк бөрү мелдеши өткөрүлүп жатат. Ага жалпысынан 11 мамлекеттен келген командалар ат салышып, мыкты тайпалар суурулуп чыгууда. Эл аралык эреже менен мына Кудай буйруса биз бүгүнкү күндө 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөзүп атабыз. Мындан кийин дагы башка мамлекеттерде көчмөндөр оюндары өтөт. Ошол мамлекеттерде дагы Кудай буйруса биздин эреже менен өтөт деген чоң үмүтүбүз бар. Анан балдардын чыгышы боюнча ар бир командада 12 баладан болот. Бирок мына өзүңүздөр көргөндөй полега чыкканда 4 баладан полега чыгып ойношот. Бүгүн Казакстан курама командасы мелдеште Америка Кошмо Штатынын курама командасын 29 эсебинде жеңди. Эми Казакстан Кыргызстанга каршы жарым финалда беттешет. Эске сала кетсек, 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата көк бөрү боюнча Кыргыз курама командасы да түзүлгөн. Ага өлкөбүздүн мыкты улакчылар кирди. Оюнга башынан баштап баам салган көрүүчүлөрдүн айтымында, көк бөрү жеңүүчүсүнө башкы талапкер Кыргызстан, Казакстан жана Орусиянын Красноярск шаарынан келген улакчылар. Адыл Акжолулу, Элеман Акбаев, жаңылыктар, Чолпон Ата шаары.